Кыргызстандык дзюдочу Эрлан Шеров мекеніне қайтып келді. Шеров 90 килограммга чейинки салмак ченинде финалда өзбекстандык дзюдочу менен беттешип жеңишке жеткен. Ал өтүп жаткан Азия оюндарында алтын медаль тагынган алгачкы кыргыз спортчусу. Жеңүүчүнү тосуп алуу үчүн Манас аэропортунданын жакындары, достору жана туугандары чогулушту. Алтын медальдын ээси Азия оюндарына сапар алып жатканда жеңиш менен кайтуу максатын койгон. Тилеги орундалып, Эрлан Шеров 1-8 финалдык баскычтан баштап Кытайдын дзюдочусун артта калтырган. Чейрек финалда Ливандын, жарым финалда Бириккен Араб Эмирлигинин спортчуларын Ипон менен утуп финалга чыккан. Финалда дүйнө чемпиону Давлат Бобонов менен беттешип, биринчиликти багындырды. Ал Бобонов менен 4-чү ирет килемден жолуккан. Ал мен уже 4-чү ирет чыгып атабыз биз. Ошондуктан мен уже примерно уже күрөштү жүргүзүп койдум да, башында оюмда. И уже примерно ошол тактика менен жүргүзүп жеңишке болдум. Бир гана мен жеңиш эмес, бул бүт команданын, бүт Кыргызстандын жеңиши. Ошол жеңишимди бүт кыргызстандыктарга арнайм, кыргыз элиме арнайм. Анткени бул аябай чоң колдоо менен келди. Бул бир гана меники эмес, бул федерациянын, биздин команданын, медперсоналдын, тренерский штаб бүт баары иштеп, ошол бир алтын жараттык десек болот. Жеңишти багындыруу үчүн спортчу 10 жашынан машыгып баштаган. 3 жыл бою бир эле учурда грек-рим күрөшү жана дзюдо менен алектенген. Акыры дзюдону тандап чоң спортко аралашкан. Атасынын айтуусу боюнча 4 жолу бутунан жаракат алганына карабастан максатына умтулган. Жолугушуу Азия оюндарына катуу даярдык көрүштү. Мен ушунчалык менен балам айткандай эле, биринчи булар Испанияда сбор өтүштү, Японияда сбор өтүштү, Өзбекстанда сбор өтүштү, бул академияда, школда сборлордо өтүштү. Тренерлери, федерациянын жетекчилиги жакшы карады окшойт. Ошонун ийгиликтери ушу ана 1 жыл 2 жылдан бери катуу эмгектеништи менин байкашымча. Ошонун келген мындай результаты деп эсептейм да. Кыргызстандын дзюдо федерациясы спортчунун эмгегин баалап, ага калаанын борборунан 2 бөлмөлүү батир белекке бериле турганын билдирди. Эмга стимул болсун деп биз азыр федерация баарыбыз чогулуп, биздин өнөктөштөр, достор, вице-президенттер, өзүбүз федерация, бизде 7 областта биздин представительстволор бар. Бүт баарыбыз чогулуп туруп ушу Эрланга бир квартира подарить этели деп атабыз. Ушу Бишкектин центринен, Кудай буйрса, баарыбыз чогулуп туруп ушу бул Эрлан заслужил да, чын айтканда, мына канча жылдан бери мен Эрланды, мына азыр 25ке чыкты, мен 15 жашында Эрланды кичинекей кезинде эле уже билип, мына соревнованияларды эметип, бүт мына 10 жылдан бери чогуу бир эме болуп келатабыз. Эрлан Шеров, я тебя поздравляю с первым местом в азиатских играх. Я очень горжусь тобой. Когда ты выходил с Бобоновым, я очень волновался, когда ты бросил обратку. Я очень радовался и гордился Кыргызстаном. Ты чемпион. С победой вас, чтобы ваша победа была не последней и чтобы вы всегда были первым. Жалпысынан Кытайдын Ханчжоу шаарында өтүп жаткан Азия оюндарына Кыргызстандан 160 спортчу спорттун 23 түрү боюнча катышууда. Буга чейин дзюдо боюнча Азия оюндарынан 2 коло медаль гана болгон. Аны 2018 жылы Индонезияда Артур Тей жана Владимир Золоев тагынышкан. Альбина Айбекова, Мейримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Чүй облусу.